Салам достор. Бүгүн ыраазычылык жөнүндө айта кетсек, билесиздерби? Ыраазычылык негизи жашоодогу эң бай адам бул ким? Ыраазы болгонду билген адам. Анткени ал жашоосундагы ар бир нерсеге ыраазы болот дагы өзүн бай адам катары сезет да. Анан биз көп учурда биздин алакабыз, мамилелер эмне үчүн көп учурда биз ойлогондой болбойт. Анткени биздин бирден бир кемчилигибиз биз туура ыраазы болгонду билбейбиз. Же болбосо биз мындай деп ойлоп алабыз да, ал мага кылыш керек, кылбаганда кайка барат эле. Аныл деген мен багып чоңойттум да, мисалы ата-энелер. Мага кылыш керек балдар, мен ага канча эмгегимди жумшадым. Же болбосо аялдар айтышы мүмкүн, мен күйөөгө тийдим, бала төрөп бердим, ал мага кылышы керек, мен эмнеге ага ыраазычылык айтышым керек. Же эркектер айтышы мүмкүн, мен аялымды багып атам, эмне тамак жасаганына ыраазычылык айтайм, жасаш керек, мага кам көрүшү керек. Кыскасы, биз мындайча айтканда өзүбүздүн жашообузду өзүбүз мындай татаалдаштыра беребиз да. Анан мындай бир сөз бар экен: сараң эркектер болбойт, бирок ыраазы болбогон аялдар болот деп. Орусчадан которулган, бирок бул сөздө мындай чын нерсе жатат деп айткым келет да. Анткени сиз өзүңүздү деле анализдеп көрсөңүз, сизге кайсы адамга сиз ушунчалык чын дилден, каалоо менен дагы көп нерсени кылгыңыз келет. Аябай ыраазы болгон адамга дагы кылгыңыз келет да. Керек болсо, ушул адамга дагы мынтип коеюнчу, дагы кылайынчы деп мындай күч дагы кайдандыр бир пайда болот да. А биз тескерисинче, мисалы балдарыбыз бир оокат кылып койсо, эми өзүңдүн артыңан жууп койгон идишти сүйлөөчү кечке. Мисалы идиш жууп койдум десечи, же болбосо эркектер айтат, эми мен багып атам аялым, менин киримди жууп бериш керек, тамагымды жасап бериш керек. Же болбосо аялдар айтат, мен муну кылып атам, мага муну кылыш керек. Жок, келгиле, бүгүнкү күндөн баштап жашоодо ар бир кичинекей нерсеге, билесиздерби, качан биздин кулактарыбыз ыраазымын, рахмат деп дегиле ыраазычылык сөздөрүн укканда, биздин мээбизде биз ойлобогон процесстер жүрөт да. Ыраазымын, чоң рахмат сага. Мен аябай жыргатып койбодуңбу? Мен ушунчалык каалап аттым эле, анан ошол нерсе болуп калбадыбы десең, угуп аткан адам, мындайча айтканда кыргыздар айтат го, бирээрге дагы ашын таппай калат да. Ошондуктан мен сиздерди чакырат элем, келгиле, биздин элибизде ушундай бир сонун нерсени өстүрөбүз. Бул бар болчу бизде. Тек гана азыркы учурда азайып баратат, кайрадан алып келебиз. Ыраазычылык билдирүү. Башкача айтканда, шыктандыруу.